Демек баштадык. Эң алгач эми буга биз топливо алып келишибиз керек. Топливо алып келгенибизде биз буну бактан баштайбыз. Эң алгач бизде бул бак резервуар, мына ошол бактын ичинде кандай эмнелер жайгашкан, кандай иштейт, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Бая айтып кеткендей эле үчкө бөлүнөт. Аба кирүүчү, түтүн чыгуучу жана топливо келип кирүүчү болупчу. Азыр биз аба боюнча bundan кийинки сабакта сүйлөшөбүз. Азыр болсо мынакей бензиндин келген жерин сүйлөштүк. Мынакей бизде бак адатта эмне жумуш аткарат? Бактын жумушу бул резервуар, туурабы? Бактын болгону ошол иштеле турган бензинди запас алып жүрүү, Эми бензин деген нерсе бул газообразный болуп учуп кете турган химический зат. Эгерде бунун капкагы бек болбосо, бул барган сайын учуп баштайт. Демек, бактын крышкасы эч кандай ичкериден аба чыгарбайт. То есть литий болот. Бирок сырттан аба алып кирет. Себеби дегенде бак туюк болсо туугандар, анан негизи сырттан аба киргенге деле муктаж эмес. Себеби бензин өзү газообразный болуп учуп турат да. Айла чайкалган сайын учуп турат. Бирок негизи бактын крышкасы алып кирет. Керек болгон учурда алып кирет. Эми караңыздар. Бак темирден болот, пластмассадан болот. Илгерки мисалы эски машиналарда көбүнчө пластиктен болот. Эмнеге дегенде пластик өзүңөр билгендей эле ДТП болсо, башка болсо, жерге сүйрөлө турган болсо искра чыкпайт, пластиктен. Таш тийди, башка болду, искра чыкпайт. Темир болсо, удар тие турган болсо, биринчиден ал бырбыйган абалда калат. Экинчиден ал искра чыгарат. Туурабы? Ошол себептен өтө көп бактар пластмассадан болот. Бактарда көрүп турганыңыздардай ортосунда бензонасос катып турат. Бензонасос эми ортосунда чекесинде экени айырма жок. Машинанын чыгарып салганга ылайыктуу жерге коюлат. Оңой жерге коюлат. Седан машиналарда сиденьянын түгүнөн алмаштырса болот. Ал эми внедорожник, рамада турган машиналарда үстүндө окошко койбойт. Бакты түшүрүп, анан кийин алмаштырылат. Внедорожник 4 чети, 5 чети, айтор. Мына ушундай машиналарда сөзсүз түрдө бак түшөт. Рамасы бар машинада эсеп калсаңыздар, рамасы бар машинада. Не үчүн дегенде, рама менен кузов эки башка бөлүнөт да. Ошол рама чыгып, анан ошол алмашат. Эми биз бензонасос чыгарыш үчүн рама чыгарбайбыз. Астынан эле бакты түшүрүп, алмаштырып, кайра жабып коебуз. Бул Ооба, керкилер кесип коет. Бирок негизи машинанын үстүнө окошко койбодубу? Демек, анын түшүрүш керек. Эгер заводко үстүнөн койбогон себеби ал внедорожник машиналарда рама болгон үчүн кузов бактан бир канча алыс. Сен аны окошко ачып алган менен сен колуң менен аны бурай албайсың. Өзүнүн ордуна түшүрө албайсың. Ошол себептен атайын бөлүп коет. Буну оңой эле, эки эле анкерди билесизби? Анкер точно мындай эле анкер менен эле эки эле болт менен чечилет. Бирок болттарын чечип жүрсөк, бунун ичинде билесиздер, 50 литрден жогору болот. 30 литрден жок эле деген 30 литр болот. 100 литр, 120 литрге чейин болот. Бул деген эми бир адам көтөрө албай турган салмак да, полный бак болсо. Түшүп кетсе, биринчиден мейли адам жок болсо, адамга зыян келбейт го, бирок бул түшүп кете турган болсо, бул жердеги патрубкаларды, бензонасоско келген штекерлерди, мына турбалар бар жулуп алат. Бардыгы сындырып салат, анан сиз кошумча акчага түшүп каласыз. Биринчи чечпей туруп, бир аз зазор кылып алып, түгүнө упор коюп алып, эгер колуңуз батпаса, колуңуз батса, анда бул шлангалардын бардыгын блокировкалар болот, сөзсүз түрдө. Мына бир шланга и штекер, мындай. То есть эки шланга учурашып аткан жерде машинада штекер болсун, турба болсун, милдеттүү түрдө блокировка коет.
мындай киргенде блокировка кармаган штырс деп блокировка кылат. Ошо блокировканы басып ачышыбыз керек. Көп адамдар блокировканы сындырып ачаттан кийин кайра кадаганда блокировка кармабай калат. Кийин жолдо катуу давленияда чыгып кетет. Ошо блокировканы табып, сындырбай басып, отсоединять этип, биринчи подача, обратка эки шланга жана газообразный бензин мотор жака кетет. Газообразный бага абага учкан бензинди ошонун бензини үчөө болот. И бул жактан бензин куйгандагы чоң шланга жана бензин куюп атканда кайра аба чыга турган кичинекей турбасы. Ошонусу и үстүндө сайылганда бензин насоско сайылган штекери, кээ бир машиналарда бензин насоско отдельный, сим-картага отдельный штекер болот. Сим-карта точно бакта канча бензин бар экен көрсөткөн. Ошонун баарын өчүрүп туруп, анан кийин түшүрөбүз. Түшүргөндө буну түшүргөндөн кийин бензин насос чыгарайын деп атканда, нонун үстүндө дайыма 2-3 сантиметр топурак чогулуп калат. Жама эми дайым жолдо жүрөт да. Обычный кисточка бар го, биз краска алган кисточка. Ошо менен жакшылап тазалап, мүмкүнчүлүк жакшыраак болсо насос бар го. Пылесос. Пылесоска менен жакшылап сордуруп, таптаза кылып, колдон келсе бир тряпканы кичине ным суулап келип туруп, айландырып арчып, андан кийин ачсак, бактын ичине мусор түшпөйт. Эми бактын сөлөкөтү машинанын объемуна байланыштуу. Машина жалпак болсо, бак жалпак болушу мүмкүн. Машина эгер бийик болсо, бул бою бийик болушу мүмкүн. Бунун размери эч кандай маанилүү эмес. Бирок бул бакты түшүргөндө бая айтып кеткендей эле бензин бар жерде дайыма искрадан алып жүрүш керек. Тамеки, болгарка, паяльник, ушундай нерселерди ошол адамды айланадагы адамдарга бир сыра эскертип, андан кийин ачышыбыз керек. Андан кийин кайра бекиткенде бүт шлангаларды бекитилдиби? Машина жүргөндөн кийин яма болсо яма, подъемник болсо подъемник киргизип, бир сыра карап, эч жерден капит эткен жокпу, эчтеке, мындай ошону жакшылап карап коюш керек. Бак түштү. Бак түшкөндөн кийин бензин насосту чыгарганда бунун көрүп турганыңыздардай сөлөкөтү аябай чоң болуп атат. Эмне үчүн сөлөкөтү чоң болуп атат десе, ошол именно крышка көрүп турасыздар, мына кара бул кадимкидей эле крышканы алганда ошол жерде бензин насостун чоң крышкасы болот. Ошол крышка аябай чоң болот. Чоң болгонун себеби ошол жерден мына өзү чыгат. Андан башка чыга турган жер жок. Ошол себептен анын размери чоң болот. Бирок бекиткенде бирөөлөрдүкү бурамай болот, бирөөлөрдүкү пресс менен болот, болт гайка менен прессовать этилет. Ар түрдүү болот, ал не имеет значения. Болгону бул жерден эч кандай аба кирбеш керек. Аба чыкпаш керек. Болбосо бензин учуп, испарение болуп, ар түрдүү жыттар болуп, тоскоолдуктар болот, анан жанында бир искра чыгат, күйүп кетүү коркунучу да бар. Ошон үчүн ушуну чыгарганыбызды кайра бекем батышына, катырылышына маани бериш керек. Демек, резервуардын маселеси ушундай, резервуарга болгон подход, резервуарга болгон мамиле ушундай. Бакта азыр жаңы машиналарда сразу бир больной тема айтып коеюн. Азыркы 2015 үстүндөгү өтө көп жалпыс машиналарга металлический темирден жасалган бактар коюлуп атат. Ал бактарды бир минус жери бар. Машина өзү жалпыс болгон үчүн анга темирден коюп атат да. Неге дегенде ал түгүндө места аябай аз. Жерге өтө жакын, анан кийин өтө чоң размерде жасалат, чтобы көбүрөөк бензин батыш үчүн. Анан кийин ал өзү бою мынча эле. Бактыгынча, адатта эски машиналардын бою мынанча болот. Мынча эле бак, анан аябай чоң болгон үчүн, эгерде ал бир жерден кандай бир ямадан өтөм деп түгүнө бир удар тие турган болсо, сразу бакка тиет дагы. Бактын ортосу бырбыят, бырбыйган бойдон калып кетет. Анан эгер мына бензин насос турган жерди уруп кое турган болсо, бензин насос көтөрүлүп калат дагы. Жарым бактан түштө машина өчүп кала берет. Жаңы машиналарда ушундай больной нерсе бар. Эскилерде андай жок. Ошол темирдин эң жаман жери бырбыйса кайра өзүнүн калыбына келбегени. Бензин насос көтөрүп калды,
жарым бак бензин бар, бирок бир быйганын эсебинен бензин от албай атат. Бакты карасаң жарым бак, машина өчүп калган да. Анан түгүн мынтип карасаң зашталар болот. Бир-эки пистон чыгарып мынтип карасаң бир бийип кеткен болот. Көбүнчө айрыкча аял кишилер мисалы ошол түгүнү бир жерге тийсе байкабайт. Бордюрларга, тияка, бияка эркек кишилер байкайт. Тийсе мисалы түшүп карайт да. Аял киши түшүп карай албаган үчүн көбүнчө аял кишилер машинасы ошондой болот. Бул бакты маселеси ошондой. Көп адамдар ошонун айынан аял деги штокту алмаштырып берет. Шток жарымда эле иштебей калды окшойт, мындай депчи штокту алмаштырат, предохранительдерин алмаштырат. Негизи ошондой машина келген болсо, ямага коюп туруп, түгүндө пластиковый зашталар болот, бир чечип туруп, бир карап коюш керек. Мындай эле. Ошондой бир быйган болсо, чыгарып, кадимгидей бак түшөт. Бензонасос жерди аласыздар. Ошол жерден колуңуздар күчү жетпейт. Мындай пластиковый же болсо мындай ушаланбай турган узун бир молоток сыяктуу дөңгөч менен мынтип акырын түзөсө болот. Көмө анын жолу көп, негизи ал маселе болбойт. Негизи чыгарып түзөлөт. Бирок ичинде бензин сөз төгүп алыңыздар. Потому что кээ адамдар лом менен же темир нерсе менен өткөн нерсе менен урат да. Урганда ичинде искра чыгып кетет. Түшүнүсүздарбы? Ичин зерикпей чакага төгүп, бошотуп, пустой кылып алып, кенен жасап, анан жок, мен мындай, как профессиональный жасайм десеңиздер, эң оңой жол мындай. Бензонасосту бензин алып туруп, бензонасосту салып туруп, жакшылап бекитип туруп, яғын желдесең, дыңк кайра ишип калат. Бирок керегинен ашыкча ишип калат. Ошол жагы бар. Мындай эң жеңил жолу желдейт. Желдеп, баягы иширет, түшүнүп Бирок турган местада кылыш опасный. Мисалы, турган жериндечи, дайым чыгарып алып. Бирок анын өзүнүн илими бар. Иширип атканда кайсыл жерлер блокировка кылбасаң болбойт. Блокировка кыла турган жерин блокировка кылып, өзүнүн бензонасостун ордуна ката турган блокировкалары бар. Бардык жерлерге заглушкалары бар. Анан кийин желдейт. Ошондой кылса болот. Бизде андай жок болсо, кол менен түзөйбүз. Демек түшүндүк бакты. Андан кийин бензонасоско келдик. Бензонасос көрүп турганыңыздардай, бул силикон турган нерсе азыр бензонасос. Бензонасостун бул жерде кандай детальдар бар? Биринчи мына ушунун ичинде сим-карта деген запчасть бар. Сим-карта эмне жумуш кылат? Бакка канча бензин бар экенин айтып берет. Красный датчик бар, ал эмне иш кылат? Бензин таптакыр түгөнгөндө айтып берет. Андан кийин чака бар. Чака эмне кылып берет десе, стабильный бензин кармап берет да, бензонасосту күйүп калышынан сактайт. Чака мына сырткы сөлөкөтү. Анын ичинде тонкий очистка бар. Тонкий очистка деген биз баа топливный фильтр деп коебуз го. Топливный фильтр ошол ушунун ичинде жайгашкан. Бензонасос бензин алып аткан жерде памперс деп коет, аны грубый очистка деп коет. Ошол бар. Эми азыр биз мына ушул бензонасосту түшүнүшүбүз үчүн Honda Fit бензонасос сбор. Мисалы, сбор бензонасос мындай абалда болот. Мына сбор бензонасос. Жакшылап тааныш олайлы. Сбор бензонасосто көрүп турганыңыздардай мына чакасы. Чаканын сыртына сим-карта жабышат. Сим-карта ошо бензин шкаласын көрсөткөн. Чаканын ичинде, мына азыр чыкты да ошонун ичинен. Мына топливный фильтр. Ортосунда бензонасос турат. Бензонасос бензинди алып атканда памперс турат. Памперс жөн эле сеткадан. Чтобы чоң-чоң мусорлар бензонасоско тыгылып, бензонасос күйүп калбаш үчүн. Демек, мына грубый очистка, мына тонкий очистка, бензинди алат бензонасос, тонкий очисткага салат, тазаланып чыккандан кийин отправка кылынат. Бирок мынагу топливный фильтрге обратный клапан коюлат. Эми мына запчастьтарды санайбыз, караңыздар. Тонкий очистка, грубый очистка, бензонасос, обратный клапан, эми бул жак крышка, чака, сим-карта, ар бирин детально таанышабыз. Эң алгач сим-картадан баштайлы. Сим-карта бул деген кандай иштейт десе,
Уровень топлива схема. Ушул жерде бир баса белгилей турган нерсе, силерге схема керек болсо, ошол буюмдун атын айтып схема деп жазсаңыздар чыгат. Схема деген бул ички көрүнүшү, Кирдик. Эми бул мындай иштейт. Бул биздин шток прибордогу бензиндин көрсөткүчү. Бул болсо бизде бактагы сим карта. Эми бул бактагы сим карта кантип иштейт? Мына көрүп турганыңардай, бул албетте чоң тартылган, бул аябай кичинекей болот. Анан бул жерде турган сим карта өздүк абалы, бул жерде картинкада бир аз тура эмес чыйылып калыптыр. Өзүнүн абалы мындай болот. Өзүнүн абалы мындай болот. Ар бир дорожка бири-биринен башкача ток өткөрөт. Буну бир жагы мына контактка общий масса ток берилет. Мына линияга масса ток берилет. Бирок бул ар бир дорожкалардын ток өткөрүү сыпаты ар башка. Мисалы, бул жер 0, бул жер 100, бул жер 50, чутасара 30-70. Тактап айтканда, мына жерде азыр 100% ток бар. Эгерде мына көрүп атасыздар поплок, мына баягы дараткананын суу аркасында суу азайганда кой берип, кайра толгондо ошондой эле поплок. Мына поплок, мына ошол топливо менен регулировка болот, уровеньге кыймылдап турат. Ошонун арка жагы дорожка, мына жерде контакт, мына жерге туруп алып, мына көтөрүлсө ылдыйга, түшсө көтөрүлөт. Байкап атасыздарбы? Мына контакт. Бул дорожкаларда чуркайт мына жерде. Качан эгерде жарым бак турган болсо, бул контактка тийип турса, бул жерде масса турат. Ошол массаны поплок, мына бул жерде мындай турат да поплок. Мындай турган болсо эгер поплоктун бул жагынан ток чыгып штокко кетет. Кандай ток кетет? Мына жердеги 100% токтун 50% кетет. Анан ал келет дагы, мына шкаланын ичинде эмне бар эми деген маселе. Бул шкаланын ичинде, биринчиден түшүнүшүңөр үчүн өйдөдөн карайбыз. Өйдөдөн караганда биринчиден бул шкала, мына шкала болсо, шкаланын огу обмоткага сайлат. Мына обмотка обычный. Ошонун ичине сайлат. Мунун сыртына зым оролот. Кадимкидей баягы обмотка, электромагнит создавать этиш үчүн. Бунун бир жагына через замок плюс берилет. Замокты ачканда эле плюс келет. Экинчи жагына бул масса келип уланат. Эми бул жактан 50% магнит, бул жактан 100% плюс. То есть магнитти адашып кеттим. Бул жакта минусовой ток, 100% минусовой токтун 50% бул жака келген болсо, бул жакта 100% плюс. Демек магнит эки токтун слабыйына башыйт. Демек бул жерде магнит 50% болот. 50% болгондо бунун азыр мунун айланасындагы магнит болуп атат да. Бунун мына бул жеринде магнит пайда болот турган упору бар, темири. Анан ал канчалык күчтүү болсо, ошону тарта берет. Мунун бул жагында болсо, ар түрдүү показаниядагы магниттер бар. То есть бул жагы 0 болсо, бул жагы андан күчтүүрөөк магнит, бул жагы 100%. Айтор 0 жерге ток келип магнит пайда болгондо, ошо магнит өзүнө окшош магнит менен ошо жанына барат. Ошол учурда мына упор кыймылдайт. Канчалык көп ток келсе, ошонча тебет, бул шкала ошонго карап жылып кете берет. То есть бунун ичинде дагы эки магнит бири-бири менен учурашат. Окшош магниттер учурашканда, ошондо мисалы бул жерде 50ге бардыбы, демек бул ортосунда 50 турат.
ошол жерге келип калат. Канчалык буяктан көбүрөөк ток барат, бул жерде магнит ала күчтүүрөөк болот, ошо күчтүүрөөк жакка кете берет. Канчалык ток аз болот, бул жактан азыраак ток барат, магнит слабый болгон үчүн азыраак турат. Түшүндүрө алдымбы? Демек, бул жактан бара турган токко жараша мунун ичинде магнит создавать этилет, ошол магнит менен иштейт. Бунун күйүп калган симптомдорунун бири обмотка сырты лакированный защитасы болот. Ошол лактар эригенде бири-бирине замкать этип иштебей калат көбүнчө. Же болбосо обмотка бир жерде просто үзүлүп калат. Ошентип күйүп калышы мүмкүн. Бул болсо, мунун сырты айнектен жасалган болот дагы, айнек трешна кеткен болсо, дорожкалар параллельно үзүлүп калат, тоже иштебей калат. Бул сим-карта болчу. Өтө простой болот. Эски, жаңы машина бирдей иштейт. То есть 25-жылкы машинаныкы башкача, анан эски машина андай болбойт. Бардыгы бирдей болот. Бирок размерлери ар түрдүү болот. Себеби бир машинаныкы мынча бак, бирөөнүкү мынча литр, бирөөнүкү высотасы мындай, бирөөнүкү мындай. Ар машинанын өзүнүн багынын литрине жараша жасалат. Бул сим-карта болчу бизде. Сим-картадан кийин мына ушул эле жерде красный датчик жөнүндө түшүндүрүп берип коеюн. Красный датчик деген кандай? Красный датчик азыр мына бак туугандар. Бакта бензин насос турган үчүн мына бакта бензин насос турган үчүн уже бензинде минус ток бар. То есть мына нерде бензин турабы? Бензинде минус ток бар. Себеби бензин насос анын ичинде турат, малынып. Анан красный датчик бир эле зым менен келет дагы, бул жерге жөнөкөй эле жез контакт кошулат. Жез контакт, жөн эле жез контакт. Анан бензин мындай болуп турганда, зымдан дайыма масса кетип турат. Бул жака келип турат. Бунун красный датчиги мынакей көрүп атасыз, ичинде бир лампочка бар. Анан бунга барганда прямой барбайт. Прямой барсам жанып туруп калат. Анан бир реле деген нерсе бар. Ошо реле орто жолдо релеси бар болот. Реле транзисторный реле коюлат, ал үнү жок иштейт. Эми ал кандай иштейт десе, караңыздар. Биринчи суроо пайда болот. Реле деген эмне? Туурабы? Реле деген эмне? Реле электронный кнопка. Электронный, мисалы, адатта свет өчүрүп жандыра турганды включатель. Барасың, колуң менен иштетесиң, бул механический. Себеби сен механикалык, физически иштетип атасың. Электронный ток жибересиң, ток менен иштейт. Эми ток менен иштетиш үчүн кандай кылабыз? Азыр муну кол менен бу жерден бассак, контакт биригет, мында ток бияка өтөт, туурабы? Ошондайбы? Эми биз буну кол менен эмес, токтун жардамы менен. Бул темир. Контакт темирден. Бул жерге темирди коебуз. Обмотка оройбуз. Эми бул жагына плюс, бул жагына минус берсек, мунун айланасына магнит темирге жабышты, магнитке айланды, муну өзүнө тартты. Магниттин жардамы менен иштеп аткан нерсени, тактап айтканда, токтун жардамы менен иштеген буюмду, кнопканы реле деп атап болот. Мына ушундай реле бар орто жолдо. Ошо реле бул жерде бир контагы бар релени бир положение реле деп коет. Бул жеринде дагы бир контагы бар релени эки положение деп коет. Эми машинада мына азыр мен обмотканы мындай кылып чийип коеюн. Обмотканы схемадагы белгиси мындай болот. Мен обмотка деп ороп берип аткан схемадагы белгиси мындай болот. Ошонун бир жагына барып уланат. Экинчи жагы замокту ачканда плюс келет. Магнит иштеди, туурабы? Магнит иштеди. Бул контактты бул жака тарттыбы? Бирок өчүгүндө эмнеде пружина болот да, пружина тебип, мына контактка тийип турабы? Магнит тарса, bundan ажырап, ылдыйга жабышат, туурабы? Мунун мындай келип, нердеги лампочкага кирет. Мунун ичинде лампочка бар. Бир жагы
масса. Бұл жақта болса плюс. Эми қараңыздар. Замокты ашты. Красный датчик күйбейді. Машина жүргізді күйбейді. Неге күйбейді десе? Мындай жер бар. Замокты ашқанда бактан дайыма масса келіп тұрады. Замокты ашқанда плюс келді, магнит пайда болды. Мына контакт бияққа секірді. Магнит тартты да. Плюс бұл жаққа өтті дағын, бұл жақта уже 0, еш жаққа кете алмайды. Анан кейін қараңыздар. Бензин азайды. Тибей қалды. Анан зымда масса жоғалды. Масса өшті, магнит өшті, қой берді, пружина тепті, бұл жаққа өтіп кетті, плюс мындайынан келді, бияғына плюс келді, бір жағына масса тұрады ле, красный датчик күйіп қалды. Простой ле. Барлық машина шынды ол. Бұл красный датчик өзінше системамен іштейді, сим-карта өзінше іштейді, бір-біріне тиешесі жоқ. Болған екеуінің жұмышы бір. Бірі қанша бар екенін грамдап көрсетсе, бірі түгенді заправкаға бар деген белгі. Бірақ екі башқа линия іштейді. Демек, бензин насосқа біріншіден мына сим-картаға уланып атқан масса деп шейбедік бе? Ошы бір масса, жана сим-картаға кеткен бір тоқ, красный датчикке кеткен бір тоқ, 3 зым именно бензинді көрсетуге іштейді. Бензинді тәқа көрсетіп беруге. Башқа зымдардан бұны қанту ажыратабыз десеңіздер, бұл башқа зымдарға салыштырмалы өте тонкий болады. Өте кішінекей болады. Ошондан эле таанып алабыз. Именно сим-картаны. Демек, биздин красный датчигибиз менен сим-картабыз мына ушундай көрүнүштө болот. Эми сим-картаны уже красный датчикти. Жок, булар уланган болбойт компьютерге. Булар мындай айтканда простой эле жасалганда, мисалы мындай зымдар эле барып, ушундай реле да коюлбайт, мисалы сим-картага прямой барат. Булар компьютерге уланган эмес. Эми азыр бундан бул жагына уланышы мүмкүн. Мисалы. Буга чейин мен көргөн машиналарда уланган эмес.